Мен Топчубаева Бурмагүл Араповна, ушул Субаш айыл өкмөтүнүн Боз Адыр айылынын тургунумун. Маданият тармагында 45 жылдан бери эмгектенип келе жатамын. Ошону менен бир эле аялдар кеңешинин төрайымы болуп да иш алып барамын. 23-жылы ушу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду аялдар тынчтык тиреги уюмуна мүчө болуп кирип, ушулар менен биз кызматташып, тренерлерди окуп жүрүп, биздин ошо Боз Адыр айылдык маданият үйүнүн алды кеңири ошо балдар ойночу аянт жазсам болобу экен деген ойлор келип, кийин анан ушул көйгөйлөрдү эл менен аныктадык. Аныктап элге салып атсам, элдер жакшы кыласыз, миграцияда жүргөн ата энелердин чоң энелери карайт балдарды, өзүнүн тууган туушканга таштап кеткен. Мектеп жабылган каникул мезгилинде дагы бир эс алып, мындай өздөрүнүн бош убактысын өткөрө турган жер жок. Бул жерге келип жүргөндөр, бирок шартыбыз жок эде да. Ушундай музыкалык аппаратуралар жок эде, спорт аянтчалар жок эде. Мына бул жерде дагы жөн эле мындай турган неме кабинет эде бул дагычы. Кичинеме кылып ушул жерге өспүрүм балдарды өнүктүрүү, энелерди мындай маалыматтуулугун жогорулатуу максатында мындай өзүм оюма келди. Маалымат борборун ачсак, лидерлер тобун түзсөк деп маслихат кылсам, макул, жакшы болот деп колдоо бердилер. Гендер, климат, тынчтык боюнча билим алдык да. Ушунда мен 160 адамды климат боюнча, гендер, тынчтык боюнча окуттум. Бир ай окутуп, ошол менен билим алдылар, өзүм ошо агрономия сертификатын бар үчүн мага мүмкүндүк бердилер. Бизге ноутбук, проектор, доска, мына эчкерте турган аппаратура, музыкалык бердилер да. Ушуларга мен өтө ыраазымын да. Эми дагы кызматташкым келет ушулар мененчи. Дагы биз калым мүчө болуп калсак, дагы эле ушуну кеңейтип, эс алуучу жайларына столдор отургузуп, дагы балдардын аянтчасын, аялдар үчүн ham кичине спорттук немелерди жасап койсок деген максатым бар да. Эне менен баланын ортосундагы мамилелер өтө жакшы болуп атат. Балдар бири-бири менен таанышып, ойноого жакшынакай шарттар түзүлдү. Маданият үйүбүз чоң, анан дагы ушундай мени улантсак деген ой максаттарыбыз бар да. Көп келиндер биз ушундай немеге чакырсаңыз барабыз. Биз деле ушу долбоор жазып, айылыбызда көп салымыбызды коссок болот экен деп ошонту да. Тынчтык биз үчүн эми өнүгүү да. Тынчтык болгон жерде өнүгүү болот деп. Бир энелердин самаганы, энелердин ою максаты эле тынчтыкта. Балдарыбыз тынч болсо, элибиз тынч болсо, бизде өнүгүү болот деп ойлойм да. Аялдар тынчтык тиреги.